Ош шаарында окуучунун апасы менен мугалимдин ортосундагы жаңжал териштирилүүдө. Милиция эки тарапка тең иш козгоду. Учурда мугалимге карата баланы тарбиялоо милдеттерин аткарбоо боюнча, ал эми окуучунун апасына бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Шаардык милиция окуучунун апасынын күч колдонгону жана мугалимдин окуучуларга ырайымсыз мамиле жасаганы, өз милдеттеринен аша чапкан учурлар болгону аныкталганын билдирди. Ата-эне менен мугалимдин ортосундагы жаңжалдын алкагында жүрүп жаткан териштирүү иштеринин натыйжасында эки кылмыш иши козголгон. Ошол мектептин мугалимине карата Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 187-беренесинин негизинде бул баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткаруу болуп саналат. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Ал эми ошол мугалимге карата кол көтөргөндүк үчүн ошол окуучу баланын энесине карата дагы Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 280-беренесинин 1-бөлүмү менен бейбаштык болуп саналат. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Мектептеги тиешелүү видео көзөмөл камераларынан алынган камералар дагы каралып, алар дагы ушул тергөө ишинин алкагында жүрүп жаткан тергөө ишине тиркелип, соттук кароого жөнөтүлөт. Окуучусу тентектик кылып улам көчөгө чыга бергенде булар коопсуздугунан кызыгат болуп окуучуну алып кирип койгондугун, бирок окуучу бир аз тентектик кылгандыгын жазганда. Окуучунун апасы Ош шаардык билим берүү башкармалыгына да арыз менен кайрылган. Бул боюнча мугалимден түшүнүк кат алынган. Ал жаңжалдын себебин сабак учурунда окуучу улам класстан чыга бергенин айткан. Андан кийин мугалим ата-энени мектепке чакырган. Ортодо түшүнбөстүк чыгып, кол көтөрүүгө чейин жеткен. Шаардык билим берүүнүн башчысы Тынчтыкбек Досмуратов мугалимди урган ата-эне жазасыз калбашы керектигин баса белгилеп, эгер мугалимдин окуучуну урганы аныкталса, ал да кечирилгис экенин айтты. Буга чейин жеке мектепке жыйындар уюштурулуп, эки тарапты элдештирүү аракетин көрүшкөн. Баланы дагы ургандыгы тастыкталган видео бизде бар, ал алынган, бирок жана бала катышкандыктан аны биз коомчулукка жарыялай албайбыз деп атат. Эми биз ошол дагы тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрдү. Анан эми азыр кечеги видеодон кийин дагы кошумча териштирүү иштерин жүргүзүп, булар өздөрү андан ары дагы сот, прокуратура деген органдар бар. Ошол жактан чечим чыкканда анан биз дагы ошого жараша аракет кылабыз. Эми азыр бүгүнкү күндө биз бул жеке менчик мектеп болгондуктан эми кадрын ары бери кылыш көбүнчө директордун компетенциясына кирет. Биз өзүбүздүн дагы мындай аяктын толук чечими чыккандан кийин биз дагы аракетибизди көрөбүз. Бирок эми экөө тең эле баягы орган тарабынан тасталып, ошого жараша эмнесин алат. Директорсың, кто такая? Ты просто учительница. Сендерди урушса дагы, сен урушканга жол бербегиле. Булар зарплата алат. Коомчулукта мугалимдин кадыры менен окуучунун укугу байма-бай көтөрүлгөн маселе бойдон калууда. Окуучулардын ата-энелери мугалимге кол көтөргөн, тилдеп урушкан учурлар Кыргызстанда буга чейин да катталган. Ошондой эле мектепте мугалимдер балдарга кол көтөргөн окуялар да аз эмес. Ордун делеби сен? Я. Ордун делеби? Кандай түшүнбөйт булар? Я. Кандай түшүнбөйт булар? Я. Адамдардын психологиясында кандайдыр бир таң калыштуу нерсе болуп жүрүп атат да. Мугалимге кол көтөрүү деген, мугалимге кол көтөрмөк турсун, катуу сүйлөө, тикке кароо бир мезгилдерде болгон эмес да. Анан ушул өзгөчө акыркы эки окуя мугалимдердин аброю эмес, мугалимдердин деги эле бир юридикалык жактан корголушу камсыздалбай аткандай көрүнөт да. Чаламанын чак түшүндө окуучулардын арасында, көчөнүн так ортосунда башка бир окуучулар менен сүйлөшүп турган учурда жашы өтүп калган аксакал мугалимди эсин оодара чабат деген, согуп коет, уруп коет деген бул окуучу. Бул түшкө кирбей турган нерсе. Экинчиси мектептин ичине келип, коллективдин көзүнчө окуучунун апасы мугалимди жаакка чапкылап атканы бул такыр биздин адамдык касиетке туура келбей турган нерсе да. Карап туруп ойлоп кетесиз, бул мугалимди коргой турган эч нерсе калбаганбы, же мугалим бир тепсенинде калган бир адамдардын бир
сорту деген ушундай ойго келесиң да. Эми бул өтө коркунучтуу, өтө мындай бир адамдык касиетке туура келбей турган нерсе болуп баратат. Анан ушундай ой кетет. Биздин коом агрессивдүүлөрдүн коому болуп калдыбы деп да. Бейле кетсек, ушул жылдын 16 февралында Бишкекте мектеп окуучусу 69 жаштагы мугалимге кол көтөрүп, улгайган курактагы агай ооруканага жаткырылган. Агартуу министрлиги жыл башында мугалимге орой мамиле кылган, шылдыңдаган, акарат келтирген окуучулардын ата-энелерине айып салуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарганы маалым. Асия Сыдыкова, Шайыр Зайырбек уулу, Регион телеканалы.